Таласта ПЦР лаборатория ачылып, Жапаров көрүп келди. Чаткалда 2 киши көчкү астында калды. Кыргызстандык футзалчы кыз-келиндер Тажикстан менен тең чыкты. Саламатсыздарбы? Бизон медиа порталынын кадырман көрөрмандары эфирде күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырып айтмакчы программасы. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Талас облусундагы COVID-19 илдетин аныктоочу вирусологиялык лабораториянын ачылышына катышты. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык, заманбап ПЦР лаборатория алдыңкы жабдуулар менен жабдылган жана күнүнө 800 анализди чыгарууга ылайыкташкан. Жапаров мындай лаборатория өлкөнүн бардык регионунда ачылышы керектигин белгилеген. Өз кезегинде Таластын тургундары жана лабораториянын кызматкерлери мындан ары COVID-19 аныктоо жеңилдей тургандыгын айтышкан. Себеби буга чейин анализдерди Бишкекке жөнөтүп тургандыктан вирус жуктургандарды ыкчам аныктоо мүмкүн болгон эмес. Дальше. Что? Мындан сырткары жакында лабораториянын профили кеңейтилип, коронавирустан башка дагы изилдөөлөр жүргүзүлө турганы айтылды. Чаткалда көчкү басып калган 2 кишинин сөөгү кар астынан табылып, укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Расмий маалыматка караганда 21 январда Чаткал районунун Жамгыр жана Мырзаш участкаларында 2 жарандын ири көлөмдөгү кар көчкү басып калган. Алар Ала-Бука Жаңы Базар Кировка автоунаа жолунда кар көчкү түшүү коркунучу жаралган жерлерге байкоо жүргүзүп жаткан. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тараткан маалыматка караганда, алар Vertex Gold ишканасынын 30 жана 31 жаштагы кызматкерлер экени такталды. Кырсык болгон жерде дароо куткаруу иши жүргүзүлүп, министрликтин 5 куткаруучусу, Vertex Gold компаниясынын 3 бирдик унаа жүктөгүчү, 2 экскаватор жана аталган ишкананын 120 кызматкери издөө жүргүзгөн. Натыйжада саат 17:30да Токтогул районунун тургуну А.Ж.нын жана 1,5 сааттан кийин Бишкек шаарынын тургуну Ж.А. аттуу жарандын сөөгү кар астынан табылган. Учурда каза болгон жарандардын сөөгү укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилип, иликтөө иши уланууда. Кыргызстандын футзал боюнча кыз-келиндер улуттук курама командасы Тажикстан менен беттешип тең чыкты. Бул тууралуу өлкөнүн футзал ассоциациясы кабарлады. Эл аралык турнир Душанбе шаарында өтүп жатат. Аны Борбордук Азиянын футбол ассоциациясы өткөрүүдө. Кыргызстандык футзалчы кыз-келиндердин ичинен Бактыгүл Токтоболотова каршылашынын дарбазасына топ киргизген. Натыйжада 2 команда тең 1-1 эсебинде тең чыгуу менен аяктаган. Турнирде башкы орун үчүн Кыргызстан, Тажикстан, Иран жана Өзбекстандын командалары ат салышат. Чемпионат 2 айланпадан туруп, жалпысынан ар бир команда 6дан оюн өткөрөт. Анын жыйынтыгында турнирдин жадыбалында эң көп упай топтогон команда жеңүүчү аныкталмакчы. Ушул жана башка акыркы жаңылыктарды биздин Бизон KGZ сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрө аласыздар.